Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кече чыктыбы же бүгүн чыктыбы? Жана катталуучусу 10 миң адамдан ашкан жарандар, мүмкүн ал блогер болушу мүмкүн, журналист болушу мүмкүн же жөнөкөй эле жаранбы. Кыскасы подписчиги 10 миңден ашкан адам андан кийин салык төлөсүн деген закондун проектиси сунушталып атыптыр. Жана коомчулукка талкууга чыгып атабы. Кыскасы ушундай маалымат уктум. Бул маалымат чыккандан кийин жанагы Facebook'та же Instagram'да абдан көп катталуучусу барлар. 20 миң, 30 миң, 100 миң. Instagram'да вообще миллион, 8 миллионго чейинки катталуучусу бар. Кыргызстандын жарандары бар экен. Негизи ар бир топтолгон жаран бул потенциалдуу колдонуучу да. Базар деле, магазин деле, же болбосо кино көрсөткөн кинотеатр, оюн коюлган театр болушу мүмкүн, концерттик зал, телевизор, кандай болбосун, ошол көп топтолгон адам бул потенциалдуу колдонуучу. Анан ошончолук катталуучусу бар адамдар айткан же көрсөткөн нерсе бул кандайдыр бир күчкө ээ болот да. Же эгер соода болсо бул жакшы, сооданы күчөтөт, товарды популярдуу кылат. Же болбосо кандайдыр бир ойду таңуулайт. Ушул эки максатта топтолот да подписчик же болбосо катталуучулар. Муну калп эле мен өтө популярдуу, элден башкача уникалдуу жаралсам, анан менде катталуучу көп болуп калуучу, мени уккандар көп болсо, анан эмне кылайын деп айткандар да болушу мүмкүн. Андай эмес. Азыр катталуу көбөйтүү үчүн көчөгө чыгып шымын ышпырып салганга да даяр адамдар бар экенин көрүп атпайбызбы? Эми сөздүн күчүн сезгенди, ар бир айтылган ойго жоопкерчилик бар экенин билгенди, үйрөнгөндү билген убакыт келди деп ойлойм. Ошон үчүн бул сунушталып аткан мыйзамдын проектиси туура жана жеке мен колдойт элем. Кыргызда жакшы сөз бар. Бир сөз менен адамды тирилтсе болот, бир сөз менен адамды өлтүрсө болот деп. Ошон үчүн оңбогондой колдонуучу, подписчикти топтоп алгандан кийин анын алдында айтылган ар бир сөз, ар бир көрсөтүлгөн нерсе, ой, бул жоопкерчилик экенин ар бир жаран сезиш керек. Анан бул эме жана сөз эркиндигин токтотот, дагы башка деген бир ойлор айтылып атат. Бул жөн гана актануу же долбоону десе мүмкүн одонораак болоттур, бирок бул туура эмес ой. Бул мыйзам керектүү. Эчкур дегенде маалыматтык коопсуздук үчүн. Болбосо фейк аккаунттарга жаманап алып, ошондой көп топтолгон группаларга, соцсеттерде да, же болбосо аккаунттарда ар кандай ойлор айтылганын мен дагы эле көрүп атам, силер деле көрүп атасыңар. Ошол.